38 уктуруу. Экинчи биздин айылдан чыккан Качкеев Кадыркул деген агабыз. Мага таяк эле. 4-5 жыл болуп баратат. 96 жашка чыгып кайтыш болду. Бул таякем укмуш адам эле. Өзүнүн көрүнүшү кыргыздын мындай сулуу, сындуу адамдары аз кезиксе керек. Өтө бойлуу, түзүлүшү, тышкы көрүнүшү аялдар эмес, эркектерден суктанчу. Таякем көп кызматтарда иштеди. Облисполком, Ошто обком секретары, Ысык көлдө бакта, биринчи министри, 17 жыл Москвада биздин республиканын элчиси. Кийин ардактуу эс алууда жүрдү. Өмүр бою республикага, союзга депутат болду. Көптөгөн сыйлыктардын ээси. Мен билгенден эле 3 эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган. Өткөн кеткенди укмуштай айтып берчү эле. Эсимде калганы, илгери Советтер Союзу жаңыдан курула баштаганда билимдүү адамдар өтө аз. Чала сабат болсо дагы ишмердүүлүгүнө карап чоң кызматтарда иштегендер болгон дечү. Бир өзү тың жигит болсо керек. Аты жөнү эсимде жок. Таякем айтып берди эле. Ошол жигит өтө кедей, үй жайы жок жүрүп үйлөнүп, ар жак бир жакта иштеп, кийин бир министрликке жетет. Аялы кичине тартиби начар, билимсиз аял эле дейт. Кийин үйлүү жайлуу болуп, машина минип калганда баягы аялы өткөн кеткенди унутуп коюп кутура баштаптыр. Аялынын сырын күйөөсү жакшы билген үчүн баягы кедейчилигиндеги кийип жүргөн жаман, жамаачылуу көйнөгүн катып алыптыр да, кийин чаңгарактаган аялына ошол көйнөгүн алып чыгып көрсөтүп, "Эй, момуну унута көрбө" деп кайра катып алчу эле дейт. Аялы көйнөгүн көрүп, эсине түшө калып, бир топко чейин оңоло түшчү экен. Ал убакта аялы арызданса, ошол замат кызматтан алып койчу эле дейт. Азыр бул жагынан заман оңолуп, биздин чоңдор бир нече жолу аялын алмаштырса дагы эч кимдин иши жок. Экинчи айткан сөзү эсимден калбайт. Ысык көлдө обкомдун секретарымын дейт. БКдан чакыртып келсем, уруштан кийинки жыл бекен эсимде жок. Москвадан бир окумуштуу академик келген экен. Мунун фамилиясы дагы эсимде жок. Ошону мага табыштап, Ысык көлдү айлантып, элди жерди көрсөтүп кой деп табыштады. Тиги академикти жолдо баратып, көлгө жеткенде көлдү, жерди, тоону көрүп, биринчи Кыргызстанга келген адам экен, ушунчалык кубанып, мактап, жыргап кетип баратты. Чолпон атадан өткөндөн кийин, "Жолдош Качкеев, бул силердин көл өрөөнүндө канча кандидат, профессор, академиктер бар?" деп сурап турбасызбы? Таеке ошого чейин менин эсиме дагы, оюма дагы келбептир бул суроо. Оозумду ачып, эмне деп жооп берерди билбей, унчукпай калдым. Ойлонуп туруп, тиги кишинин аты жөнүн айтып, "Кечиресиз. Мен канча экени даана эсимде жок. Эртең жооп берсинчи" деп караколго келер замат ателдерди чогултуп тапшырма бердим. Тез түн боюнча даярдагыла деп. Эртеси тигилер келип мага угузуп атышпайбы? Ысык көл боюнча Жалгыз Элебаев, Мукай Элебаевдин иниси, тарых билими боюнча илимдин кандидаты деп. Ошол замат тиги кишиге барып айтып бердим. Тиги киши башын чайкап таң калды. "Кантип эле бир кандидат?" деп. "Мен ошондой экен" дедим. Эми азыр Кудайга шүгүр. Совет өкмөтүнүн жардамы менен ар бир тармакта жүздөгөн кандидат, доктор, академиктерибиз бар. Ошол үчүн мен айтып жүрбөймүнбү? Илгертен, мурунтан биз Кыргызда билимибиз болсо, башка элдердей эле башыбыз, акылыбыз бар экен. Бир топ жерине барып калат элек деп. Бир жаман жери, өтө билимдүү болуп кеткенбизби? Же башка себептерибиз барбы? Жакын арада 2-3 революция чыгарып жибердик. Ушунда мен кээде врач катарында ойлоп кетем. Өтө билимдүү болуш дагы зыян окшойт деп. Дагы эч эстен чыкпаган, мен эле эмес, бүткүл кыргыз эли сыймыктанган, илим билимге өтө зор эмгеги сиңген академик Алышбаев Жумагул. Бул адам
менин кайнагам. Өтө эрте 49 жашында 1969 жылы кайтыш болуп кетти. Мындай акылдуу, мээлүү, адамгерчиликтүү, ишмердүү, уюштургуч, илимпоз адамды кезиктириш кыйын. Армияга кеткиче Караколдон педтехникумду бүтүп, Кочкор районунда бир мектепте завуч, директор болуп туруп, армияга согушка кетет. Армиядан бир көзүнөн айрылып, капитан деген чин менен келет. Таласта обком комсомолдун биринчи секретары болуп иштеп жүрүп, андан кийин БК комсомолдун биринчи секретары болуп иштеп жүрүп, Москвага жогорку парт мектепке кетет. 2 жыл окуп бүткөндөн кийин ошол эле мектепке аспирантурасына калып, политэкономиядан илимдин кандидаты болуп келип, Фрунзедеги парт мектепке директор болуп иштейт. Андан кийин институттун директору, вице-президент, Кыргыз энциклопедиясынын редактору болуп иштеп жүрүп, 49 жашында инфаркт болуп кайтыш болот. Бул кишинин артыкчылыгы кайсы окуу жайын бүтпөсүн, баары артыкчылык менен бүткөн деген диплом. Илимге жасаган иштери канча деген кандидат, докторлорду даярдап кетти. Өзүнүн адамгерчилиги, боорукердиги, кыргыз элине жасап кеткен эмгегин жогоруда көрсөттүм эле. Мен ушул аганы сыйлап, аты өчпөсүн деп, неберем Жумагул төрөлгөндө Жумагул деп атын койдук. Уулум Канат 6 ай болгондо ага кайтыш болду. Жумагул аба Канат төрөлгөндө өтө кубанганын айтпа. Мен 41 жашка чыкканда уулум Канат төрөлүп, Канаттын атын ушулагам Жумагул койду эле. Ал Канатты ушунчалык жакшы көрүп, эртели кеч келип эркелетип, бетинен өбүп кетип жүрдү. Ушул Жумагул абанын тилеги, каалоосу тийдиби? Канатигим ошол таекесиндей акылдуу бала болду. Акылы, жүргөн турганы, ишмердүүлүгү, адамгерчилиги ошол таекеси Жумагулга окшоп калды. Кийин Канат балалуу болуп, баласынын атын ошол аганы сыйлап, унутпай жүрөлү деп Жумагул деп койдук. Буйруса жумкам дагы үйлөнүп, эркек балалуу болду. Мени чөбөрөлүү кылып кубантып отурат. Дагы бир агабыз жазуучу Убукеев айткулуу эле. Бул ага ошол убактагы Чалкан журналынын редактору эле. Ал убакта Чалкан деп атын да туура койгон. Айткул абанын фельетону чыкканда Чалкандай чакчу эле. Чалкандан кийин көрүп, билип калдым. Ал адам оңой менен оңолчу эмес. Өзү өтө жоош, көп сүйлөбөгөн, адамгерчилиги укмуш агалар эле. Ошол үчүн Жазуучулар союзунда Жөө Туман деген аты бар. Бул ага дагы 70 жаш курагында мээсинен канагып кайтыш болуп кетти. Бул кишинин уулу Убукеев Мелис аты чыгып, ушундай таланттуу кино режиссер. Тартып кеткен кинолорун ушул күнгө чейин көрүп, чынында таланттуу бала эле. Мен абдан жакшы көргөн инилеримдин бири болчу. Мени дагы абдан аба деп урматтачу. Бул бала дагы кокустуктан катуу оорууга чалдыгып, эрте кетип калды. Дагы бир тууганым менден 6 ай улуу, өтө жөнөкөй, адамгерчиликтүү, өзүнүн ишин ушунча жакшы билген Орунбаев Жумакай эле. Жумакай дагы 60ка жакындап, катуу оорудан кийин кайтыш болуп кетти. Жумакай университетти абдан жакшы бүтүп, түштүккө мугалим, завуч, директор болуп иштеп келип, Кыргыз радио телевидениесинде отделдин башчысы болуп, өтө ийгиликтүү иштеп, таза, калп айтпаган, так жүргөн адам эле. Бул акыркы ишинде өзүнүн ишмердүүлүгүнөн чогуу иштеген коллективинде авторитети өтө жогору эле. Журналист катарында дагы эмгеги зор. Эң өкүнүчтүүсү эрте кетип калды. Ушул Жумакайдын иниси азыр 75 жашка чыгып калды. Профессор, академияда мүчө корреспондент, эл агартуу мугалими, чоң даражалуу, мен жакшы көргөн, мен эле эмес,
бүт кыргыз эли сыймыктанган, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, илим билимге кошкон залымы өтө зор. Айрыкча жаштарга билим берүүдө, илимге даярдоодо дагы чоң салымы бар Шаршеев өзгөрүш. Булар 6 бир тууган. Ар бири ар башка фамилияларда. Аталары деле бири-бири менен бир тууган. Өзлөрүнүн атасы Дүйшөмбү Маллаев биздин агабыз. Бул адам айылдан ал убакта биринчи тың чыккан билимдүү адам экен. Көпчүлүгү мугалимдик кесипте жана башка уюштуруучу иштеринде иштеген экен. Ошон үчүн 1939 жылы камалып, ошол жактан дайыны жок жокотушту. Ал убакта эл душманы деген шылтоо таап, көрүнүктүү кыргыздын кадрларын жоготподубу? Ошолордун бири Дүйшөмбү ага. Өзгөрүш кандидат, физика математика илимдеринин доктору. Москвадан окуп, ошол жактан жактап келип, өмүр бою университетте мугалим, кафедранын башчысы болуп иштеп келди. Ишке тың, өзүнүн ишин өтө мыкты билет. Ошон үчүн академияда мүчө корреспондент. Эл мугалими деген наамга жетти. Сыймыктанам. Экөөбүз түбү эки атадан тарайбыз. Мен Кулубектен, өзгөрүш Жумакай, Айткулу Чыныбектен. Дагы бир агам Жаркынбаев Абдыш. Бул абадагы Качкеевтер менен тең туш чыккан адам эле. Абдыш абадагы кедей дыйкан үй бүлөдөн, өтө кичинесинен эле тың чыккан адам болгон. Мен билгенден Ысык көлдө, Таласта обком биринчи секретары болуп иштеген. Андан кийин Фрунзе шаарында шаар обкомунун төрагасы, кийин пенсияга чыкканда Сокулук районуна караштуу Киров совхозунда директор болуп жүрүп, 70 жаштан өтүп каза болду көрүнөт. Бул ага дагы көп жылдар бою партиялык иштерде иштеп, жогорку советке депутат болуп, сый урматка жетип, кыргыз элине эмгеги сиңген. Арынов Асанбай, физика математика боюнча илимдин кандидаты. Институтту эң жакшы бүтүп, илимдин кандидаты болуп, өмүр бою кафедранын жетекчиси болуп, балдарга билим берүүдө эмгеги зор. Аянычтуусу өтө эрте кетип калды. Өзү жөнөкөй, адамгерчиликтүү, ага тууганга өтө жакшы мамиле кылган инилеримдин бири эле. Дагы ушундай инилеримдин, балдарымдын бири илимдин доктору, профессор Бекбоев Аскар. Аскар бир чети менин баламдай. Ата баладай бири-бирибизге мамиле кылабыз. Себеби Абаев Абдыкадыр экөөбүз айылда чогуу чоңоюп, чогуу окуп, бир жашташ элек. Жолдошчулугубуз башка балдарга караганда экөөбүздүкү өтө жакшы эле. 7 классты бүткөнчө бирге окудук. Бала чагында өтө тың эле. Комсомолго өткөндө Абдыкадыр райком комсомолго инструктор болуп бир топ иштеп калды. Иштеп жүрүп, андан ары окубай койду. Кийин Жыргалаң шахтасында иштеп жүрүп, айылга келип, колхоздун ар кайсы жумуштарында иштеп жүрүп, бала чакалуу болуп, эрте каза болуп кетти. Өлгүчө жолдошчулугубуз үзүлгөн жок. Каникулга, отпускага барганда ал жаны калбай коноктоп, чай берип жүрдү. Байбичеси Гүлсүн азыр аман. Жашыбыз деле тең. Гүлсүндү Абдыкадырга күйөө жолдош болуп мен алып бердим эле. Абдыкадыр көрө албай кеткенди ырыстуу байбиче экен, Гүлсүн көрүп атат. Мен өзүм Гүлсүндү 2 жолу операция жасап, аман алып калдым. Азыр кез-кези менен жолугушуп турабыз. Кезиккенде көбүс тең ушунчалык кучакташып, өбүшүп, өткөн кеткенди эскерип, жыргап калабыз. Мына ушул Абдыкадыр менен Гүлсүндүн бир баласы Аскар өтө эстүү, тың, ишин жакшы билген, Арабаев атындагы институтта көп жыл ректор болуп, жаштарды тарбиялоодо эмгеги зор. Аскар жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, ишмерлиги менен айырмаланат. Бул оюм жеке меники эмес. Аскарды тааныгандардын баарынын ою ушундай десем болот. Азыр өкмөттө бир бөлүмдү башкарат.
Дагы бир балам өзүмдө иштейт. Сыргаев Дүйшен деген медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы хирург. Бул балам өтө таланттуу, бардык жагынан үлгүлүү. Дүйшөндүн билими, адамгерчилиги, ишмердүүлүгү өтө зор. Азыр бир чоң бөлүмдү башкарат. Медакадемияда хирургия кафедрасынын доценти. Балдарды тарбиялоодо медакадемияда ооруган адамдардын ден соолугун сактоодо эмгеги зор. Дагы бир балам профессор Жапар Бектуров жөнүндө. Биздин айылдан өсүп өнүп келаткан жаштар өтө көп. Ошолор деле мен айткан агаларына окшоп, ошолордун жолун басып, бир убакта кийинки муундар буларды эскерип айтып жүрсө үлгү, кубаныч болор эле. Ошондо элди, айрыкча биздин айылдын элдерин кубантып, бул бала же кыз биздин айылдык деп кубанып, мактанып айтып жүрөрүнө мен ишенем. Эл болгон соң, жашоо турмуш өтүп жаткандан кийин ойлончу балдарыбыз бар. Киши болоюн, элиме эмгек сиңирейин, кийин айтып, эстеп жүргөнгө ис калтырайын дегендер болоруна ишенем. Чет мамлекетке, хирургтардын съездине, конгресске барганда. Советтер Союзу убагында ар бир 4 жылда бүткүл союздук хирургтардын съезди болуп турчу. Андан башка Орто Азия өлкөлөрүнүн хирургтары өзүбүзгө ар бир 2 жылда съезд өткөрүп турчу элек. Жалгыз Түркмөнстандын хирургтары 2 жолу ошолорго кезек келип, өткөзөбүз деп коюп, өткөргөн жок. Кийин кеңешип туруп, буларды чыгарып салдык эле. Орто Азиядан Түркмөнстанды ушул күнгө чейин көргөн жокмун. Илгерки Советтер Союзу убагынан бери республикада өзүбүздүн хирургтарыбыздын кеңешинин ушул күнгө чейин төрагасымын. Анда бүткүл союздук хирургтарынын Пирогов атындагы жыйынына караштуу уюмга баш ийебиз. Мени төрага катарында Москвага отчет бересиң деп чакырып калды. Мен мындай отчетко биринчи барышым. Төрагасы академик, союзда эмгектин баатыры, институт хирургиянын директору, укмуштай чоң көрүнүктүү киши экен. Кийин көп жылдар бою саламаттык сактоо министри болуп иштеп турду. Мүчөлөрү жалаң академиктер экен. Владимир Федоров, Россиянын башкы хирургу, Кузин Малиновский дагы бир тобу. Менде жан жок. Биринчи жолу отчет беришим. Ошондо ушулардын арасынан буларды биринчи көрүшүм. Тааныбайм. Академик Федоров Владимир Дмитриевич арык чырай, сүйлөгөнү жай, жумшак, адамга кылган мамилеси укмуш. Ошондо эле көзүм бар эле, байкай койчу. Ушул адам мага өтө жагып калды. Тажрыйбалуу адам экен. Менин чочуп, коркуп турганымды ушул адам билди. Карап туруп, башталардын алдында чакырып алып, "Мамбет, сен коркпа, чочуба. Республикада өзүңөрдүн хирургтардын арасында кандай иштеп аттасың? Жыйналышта эмне маселелерди карадыңар? Алдыга койгон максатыңар эмне? Кылган ишиңди өз тилиң менен түшүндүрүп бер", деп мага чоң ишенич менен кубат берип салды. Ошентип президиумдун алдында отчет бердим. Тигилер чоң тажрыйбасы көп. Көптү көргөн, улгайган адамдар экен. Менин кейпимди көрүп, абдан жакшы кабыл алышты. Болгон кеңештерин айтышты. Мен кубанып келе бердим. Ошондон тартып Федоров менен мамилем түзүк болуп калды. Кийин кайда, кай жерде хирургтардын жыйыны болбосун барганда кезигип, абдан жылуу мамиле жасап жүрдүм. Кийин Вишневский атындагы хирургия институтунун директору экен. Ошондо жыл сайын эндоскопия боюнча съезд өтчү. Мен барып турдум. Ар бир съездде доклад менен жарыш сөздөрдө активдүү катышып жүрдүм. Андан мурун бүткүл союздук Пирогов атындагы хирургтардын мүчөсү болдум. Кийин Вишневский атындагы институтунун президиум мүчөсү болдум. Мен 70 жашка чыкканда академик Федоров баласы жана дагы 2 хирургу менен Фрунзеге келип катышып, доклад жасап берип 2 күн жүрүп кетти. 15 жыл мурун биз лапароскопический аппарат алып, жаңыдан үйрөнө баштаганда,
Ленинградтан профессор Борисов өзүнүн бригадасы менен аспаптарын алып, лекция залына кабель тартып, телевизор коюп, бизге жардам көрсөтөйүн, үйрөтөйүн деп келген. Биз 4-5 орunu даярдап койдук. Мунун алдында мен бул операцияны аппаратты алгандан кийин, ошол операция жөнүндө видео камерасын таап алып, телевизордон 2-3 сыйра көрүп туруп, өзүм жасай баштадым эле. Адеп жасагандан баштап эле жаңылыштык болбой түзүк кеткен. Бул аппарат менен жасаш үчүн адегенде ошол операцияларды жасап жүргөн тажрыйбалуу хирург болуш керек. Борисов операция жасай баштады. Хирургтар жыйылып, лекция залда толтура, телевизорду карап отурушат. Борисов жасап аткан оорулуу мурун көп ооруган адам экен. Өтү көрүнбөйт, карын майы, ичегиси бири-бирине жабышып калган. Ушуларды ажыратып, өт тараң таап алышка бир топ убара болду, кыйналды. Башка жерден бизге үйрөтөйүн деп келип, бир топ кыйналды жана уят болгонсуп калды. Мындай кыйынчылык операция убагында ар бир хирургда кезигет. Ички органдардын анатомиясы жок. Оорунун азабынан өтүшүп, өткөрүп жиберип, аягында ушундай болот. Мындайда ооруган адам үчүн, жасаган хирург үчүн оорлук келип, бирин-бири кыйнап коет. Борисовдон кийин мен так ушундай өтүндө ташы бар ооруган аялды жасадым. Мага Федоровдукундай өтүшүп кетпеген жеңили кезигип калды. Мен оңой эле 15 минутада алып салдым. Борисов таң калып калды. Азамат Мамбет, жаңыдан баштасаң дагы тажрыйбалуу кишидей жасап койдуң, деп мактады. Бул киши бизге бир жумага келген. Лекция окумай, жана дагы ушундай операцияларды жасап, көрсөтүп, үйрөтүп кетмегиле. Менин жасаганымды көрүп туруп, эртеси кетебиз деп калды. Эмне болду десем, бизге бул жерде кылар ишибиз жок экен дешти. Профессор Борисов бул операция боюнча Союзда бирден бир чоң адис экен. Кийинки жылдарда ар бир жакта хирургтардын жыйындарында кезигип жүрдүк. Кийин менин окуучум Акылбаев Эрнест докторлук диссертациясын бүтүп коргоого ушул профессор Борисов Ленинградтан келип оппонент болуп берди. Институт Вишневскийде эндоскопиялык съезд жылына болот дебедимби? Бир жыйында ушул өттүн таш оорусун операциясыз жаңы метод менен жасоо жөнүндө съездде каралып калды. Ошондо мен доклад жасадым. Биздеги өттүн таш оорусу негизинен катуу ооруп, приступ болгондо түшөт. Бул убакта операциянын приступу жок убагында жасаганга караганда бир кыйла оор. Мен кандай алганымды башынан аягына чейин түшүндүрүп айтып бердим. Көп суроо болду. Кээ бир тажрыйбалуу жасап жүргөн хирургтардын арасында күмөндөр болуп, кантип эле ушундай жасасын деп ишенбегендер болду. Ошондо Борисов чыгып, ишенип койгула. Мамакеевдин операция жасаганын мен өз көзүм менен көрдүм, деп тигилердин оозун баскан. Өзү өтө жөнөкөй, балпаңдаган ак көңүл, адамгерчиликтүү, чоң тажрыйбалуу хирург экен. Кийин Ленинградта хирургтардын съездине катыштым. Борисов өтө чоң авторитет, бирден бир көрүнүктүү хирург экен. Ошондон ушул күнгө чейин бири-бирибизге абдан жакшы мамиледебиз. Эң өкүнүчтүүсү, Федоров өткөн жылы 78 жашында кайтыш болуп кетти. Дагы бир эсимде калганы, Петровский Союзда саламаттык сактоо министри, академик, социалисттик эмгектин баатыры, өтө жөнөкөй, укмуш сонун киши көрүндү эле. Ушул кишинин 80 жылдыгы болуп калды. Кыргызстандан мен хирургтардын жетекчиси катарында Москвага барып калдым. Эртеси өзүнүн институтунда юбилей өтүп атат. Эл көп, көрүнүктүү, атактуу хирургтар, академик, профессор жана чоң партиялык ишмерлер келишти. Адегенде комиссия каттап, ким кайдан келди, аты жөнүбүздү жазып, кезекке койгондой болду. Кезеги менен чинине карата чыгып куттуктап, белегин берип түшүп атышат. Башкаруучусу сөз берип тейлеп аткан. Өзүндө иштеген профессор Ванцян деген армянин баарын эле сөз берип бизге жетпейт.
Менин алдымда 3 дал гүл менен бир артисткага сөз берип атканда ачуум келип тура калып Вансянга: "Мен Кыргызстандан, хирургтардан өкүл болуп келдим эле. Кезекке жазылгам. Эмне үчүн сөз бербейсиз? Кечиктирип жатасыз" деп тура калдым. Петровский мурун таанып калган. Ордунан тура калып: "Мамбет, кел бияка" деп чакырып калды. Вансян: "Мамбет, кечирип кой. Азыр сага сөз берейин деп турдум эле" деп армянча жооп бере салды. Менин артыман казак, өзбектин хирургтары кошо чыгышты. Булар мага өтө ыраазы болушту. "Мамбет аке, рахмат. Сиз болбосоңуз биз отура бермек экенбиз" деп. Мен Борис Васильевичти куттуктап, бетиненөөп, тебетейимди, чепкенимди кийгизип түшүп кеттим. Кээде ушундай чечкиндүү, кайраттуу болуш дагы жардам берет экен. Менимче көп жерде мунун пайдасын, жардамын көргөм. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин "Мезгил жана инсан" аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.